Салам достор. Бизде таң атты. Бүгүнкү эфирде Green Card боюнча кылмакчымын. Дареке аябай көптөгөн каттар келди. Ошо Green Card боюнча суроолор аябай көп. Ошого ушул прямой эфирде жасап, Green Card боюнча сактап коюуну чечтим. Green Card боюнча келген суроолорго ушул прямой эфирде жооп берем. Буюрса, быйыл видео тартпадым. Green Card боюнча эмнеге дегенде былтыр тартылган видео бар. Көпчүлүгү ошол видео менен эле кирип толтуруп жатты. Негизи Green Card деген эмне? Green Card алыш үчүн лотереяга катышуу деген эмне? Анкетаны эмне үчүн толтурат? Анкетаны эмне үчүн толтурат? Канча жаштан өйдө толтурса болот? Үй бүлөлүүлөргө кандай шанстар бар? Эмне үчүн сүрөт өтө маанилүү? Кыргызстандын азыркы учурдагы абалы Green Card толтурса болобу, болбойбу? Образование, билимдин деңгээли кандай болуш керек? Азыр толтурулган Green Card качан бүтөт? Результаты качан чыгат? Результат чыкканда эмне кылыш керек? Жана кайсы жылга быйылкы Green Card ойнотулуп жатат? Ошо Green Cardга тиешелүү бардык суроолорго жооп берүүнү туура көрдүм. Эгерде ошо Green Cardга тиешелүү суроолор болсо, комментарийлерге жазыңыздар. Акырында суроо жоопта кылабыз. Менин балам чакырып атат. Биринчи суроодон баштайлы. Green Card деген эмне? Green Card деген бул документ. Америкада жашайм деген, Америкага үй бүлө менен жашап, бул жактын гражданствосын алам деген адамдарга берилүүчү кагаз десем болот. Green Card бул биздин ID карттагыдай эле кичинекей карточка. Анын үстүндө сиздин данныйларыңыз жана анын сүрөтү менен болот. Американын гражданствосын алам деген адамга биринчи Green Card берилет. Ошо Green Card'нын алуунун түрлөрү көп. Ар кандай түрлөрү бар. Ошо бүгүнкү эфир именно лотерея боюнча болмокчу. Жылда Америкада Green Card лотереясы ойнотулат. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн мамлекеттер катышат. Анын ичинде ошо көп мамлекет СНГдагы жана мурунку СССРдин убагындагы мамлекеттердин баары катышканга укуктуу. Кээ бирки мамлекеттер ал списокко кирбей калган, бирок ошо биз жашап жаткан Кыргызстан, Россия, Казакстан, жаныбыздагы Тажикстан, ошого окшогон өлкөлөрдүн бардыгы бар. Ошо Green Card бул лотерея сыяктуу болот. Сиз официалдуу Green Card толтуруучу государственный сайтка кирип анкета толтурасыз. Өзүндөй анкета аябай жөнөкөй анкета. Ал жака көбүнчөсү сиздин аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, билимиңиз, сүрөтүңүз, паспортуңуздун номери эле керек болот. Ошо анкетаны толтургандан кийин май айына жакын результат чыгат. Бунун баары ошо лотерея деп аты айтып турганда эле удача. Мындай айтканда бир определенный списоктун ичинен сизди мындай айтканда просто тыкать этип эле система тандап чыгат. Ошого шанс мындай айтканда 0,5 1% десем болот. 1% тапшырылган адамдардын санына жараша болот. Кыргызстанга быйыл Green Card'га былтыр канча орун берилген? 1000ге жакын орун берилген. Ошондо 100 000 адам тапшырса, 100 000дин ичинен 1000 эле адам Green Card алганга шанс болот. Ошого канчалык көп адам катышса, ошончолук ар бир адамдын шансы, проценти азаят десем болот. Green Card'га анкета толтуруп жатканда бул определенный бир убакыт эле берилет. Быйыл болсо Green Card толтуруучу убакыт ноябрдын 10-уна чейин. Ноябрдын 10-унда анкеталар жабылат. Майдын аягында, май айларында, кийинки жылдын 2021 жылдын май айларында результат чыгат. Анкета толтуруп жатканда өтө маанилүү нерселер. Бул туура толтуруш керек.
атыңызды, фамилияңызды, туулган ай, күн, жыл бардыгын так туура толтуруш керек. Адрес, электронный почта и паспорттун номери. И эң негизги пункттардын бири бул сүрөт. Сүрөт, паспортко окшогон сүрөт болот, бирок грин картанын өзүнүн правиласы бар. 600-кө 600 тең сүрөт болуш керек. 600дөн ашып кетсе, же 600кө жетпей калса, сүрөттүн форматы. Анда сиз лотереяга жетпей эле списоктон чыгып кетесиз. Сизде эч кандай шанс болбойт. Ошого сүрөттү, анкетаны туура толтуруу бул өтө маанилүү. Акыркы күн грин картага анкета толтуруунун акыркы күнү бул ноябрдын 10-у. Нью-Йорктун сааты менен где-то обед 12-лерде система жабылат. Ошого эгерде азыр толтура элек болсоңуздар, толтуруп койсоңуздар болот. Көптөгөн адамдар, жылына миңдеген адамдар, үй бүлөлөр бул жака ошо грин карт аркылуу келет. Бул эң жөнөкөй жана оңой жолдорунун бири. Кийинки суроо. Грин карта толтуруп жатканда бирөөгө толтургандан абайлаңыз. Эмнеге дегенде, дүйнө жүзүндө, орусча сүйлөп жаткан өлкөлөрдө дагы мошенниктер аябай көп кездешет. Сиздин бүт информацияңызды алып, сиз үчүн толтуруп, эгерде сиз грин карт утуп калган учурда, сизден аябай көптөгөн суммадагы акчаларды сурайт. Ошого көбүнчө ошо анкета толтуруп жатканда өзүңүз толтурганга аракет кылыңыз. Жана анкета толтуруп бүткөндө аягында бир код сан берилет. Ошону бир жеке жазып алыңыз, же сүрөткө тартып алыңыз. Ошо аркылуу сиз грин картта утканыңызды, утпаганыңызды билсеңиз болот. Грин картаны эгерде билбей бирөөгө толтуруп жатсаңыз, анда толтуруп жатканда карап отурушуңуз керек. Кандай информацияларды жазып атат? Көбүнчө ал 1, 2, 3 беттен эле турган кыска анкета. Кимин электрондук почтасы жазылып атат. Элдер болсо көбүнчөсү ошо мошенниктер, акча алам дегендер өзүнүн электрондук почтасын коюп коюшу мүмкүн. Чтобы кийин парольду унутуп калсаңыз, же болбосо ошо акырында берилген 16 цифрадан турган санды унутуп калсаңыз, ошо почта аркылуу восстановить эткенге мүмкүнчүлүк болот. Ошого өздөрүнүн имейл адресин, электрондук почтасынын адресин коюп коет. Адан сырткары бүт информацияңызды толтурган адамга бербеңиз. Кийинки жылдары бул грин картаны жыл сайын толтурганга мүмкүнчүлүк болгон үчүн сизге айтпай деле бүт информациясы болсо, кийинки жылдары дагы грин карта сиздин ордуңузга башка адамдар сизге айтпай эле толтуруп коюшу мүмкүн. Ошого ишенген адамга толтуруңуз. Көбүнчөсү чоң үй бүлөлөрдө 1-2 адам, жок дегенде англис тилди жакшыраак билип толтуруп беришет. Ошого өзүңүз ишенген, өзүңүз тааныган адамдар менен чогуу толтурсаңыз жакшы болот. Англис тилди жогорку деңгээлде билүүнүн кажети жок. Ал жерде бүт өтө жөнөкөй тилде, мындай simple деп коет, простой, элементарный английский жетет. Атың жөнүң, паспорттун номери, анын баарына Google'дагы переводчикту колдонсо деле болот. Ошого өтө деле переживать этпей, бирөөгө чоң акчаларды төлөбөй, алданып калбаш үчүн өзүңүз деле толтуруп койсоңуз болот. Возраст боюнча грин картаны кимдер толтура алат? 21 жаштан өйдө бардык адам толтура алат. 21 жашка чейин болсоңуз, анда сиз ата-энеңиздин алдында баласы, кызы катары толтурсаңыз болот. 21 жаштан ылдый болсоңуз, анда үй бүлөдө атаңыз же апаңыз грин карт утуп калса, грин карта чыгып калса, анда сиз автоматтык түрдө аласыз, эгерде анкетага сизди баласы катары киргизсе. Ошого эгерде жашыңыз 21-ге жетпей турган болсо, андан көрүү анкетаны апаңызга жана атаңызга толтуруп койсоңуз, сизде шанс көбүрөөк болот. 21 жаштан өйдө ар бир адам өз үчүн толтуруш керек. Возрасты жөнүндө айттым, эми образование боюнча. Образование бардыгынкы, жок дегенде среднее образование болуш керек, же среднее образованиясы жок адам, средний и выше деп коет.
Высшее образование ему, конечно, жарайт. Минимум среднее образование болуш керек, а эгерде образование среднее болбогон күндө анда ошого татыктуу опыт работы болуш керек бир определенный профессияда. Азыркы учурда Кыргызстан бул жака келүүчү боюнча виза жагында черный списокто, бардыгыбыз билебиз. Ушул жөнүндө көптөгөн суроолор келди. Азыр Кыргызстан черный списокто, а биз грин картага катышсак болобу? Эгерде грин карта чыгып калган күндө кандай ситуация болот деп. Ал нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Азыр президенттик шайлоо болуп жатат. Ошого грин карта азыркы толтуруп жаткан анкета 2022 жылга болуп жатат. Дагы 2 жыл бар. Ошого эгерде келечекте Америкага келем деген максат болсо толтуруп койсоңуз жакшы болот деп ойлойм. Балким ал убакка чейин Кыргызстан черный списоктон чыгып калышы мүмкүн. Грин картага катыша алат деген, анкета толтурганга катыша алат деген Кыргызстан ооба дегендердин арасында. Кыргызстан официально катыша алат грин карта лотереясына. Ошого шансты кой бербей катышып койсоңуздар болот. Ар бир мамлекетке грин картага катышып жатканда өзүнүн бир определенный саны берилет. Бир мамлекетке көбүрөөк орун, бир мамлекетке азыраак орун. А бир мамлекеттерге вообще эле грин картага катыша албайт деген закон бар. Ошого аны Google'дан карап, жаңылыктардан карап, официалдуу баракчалардан карап көрсө болот. Менин билишимче, башында айткандай Кыргызстанга былтыр 1000ге жакын орун берилген. 1000ге жакын үй бүлөгө же бойдогу адамдарга шанс берилген. Грин картаны жыл сайын толтуруш керекпи деген суроо. Ооба, жыл сайын грин карта ошо күз айларында анкета ачылат, жана май айларында результат чыгат. Грин карта толтура турган, анкета толтура турган убакыт где-то 1 ай убакыт берилет. Бул октябрь айынан ноябрь айына. Жыл сайын ошондой болот. Эгерде жыл сайын эгерде ойногондо грин карта чыкпай калса, жыл сайын толтурсаңыз болот. Былтыркы, мурда жылкы толтурган анкеталарыңыз бириндай, кандай десем, кийинки жылга жарабайт. Ал бир эле жолку ойногонго жарайт. Ошого жыл сайын толтуруп турсаңыз болот. Грин картаны толтурган сайт бир эле сайт болот. Бул официалдуу өзүнүн барагы. Быйылкы официалдуу сайттын адреси dvprogram.state.gov деген бир эле официалдуу барактан толтурсаңыз болот. Ушу грин карта толтура турган, анкета толтура турган убакта көптөгөн башка фейк сайттар дагы чыгып кетет. Ошого толтурардын астында интернеттен башка булактардан карап анан толтуруңуз. Башка эле биринчи чыккан сайтты ачып алып, данныйларыңызды жазып бербеңиз. Анкета англис тилинде толтурулат ооба. Грин карта утуп калган учурда эмне болот? Май айларында результат чыгат. Сиз атыңызды, фамилияңызды жазып, жанагы мен айткан 16 цифрдагы өзүңүздүн уникалдуу санды жазып киргенде сизге ошол жерден эле билсеңиз болот. Сизге грин карта selected, сиз тандалдыңыз же тандалбадыңыз деген сообщение чыгат англисче. Ошол жерде сиз тандалдыңыз деп турса, сизге грин карта чыкты дегенди билдирет. Анан кийинки процесс башталат. Дагы башка анкеталарды толтурасыз. Анда уже ал детально, уже бүт нерсени детально жазып, анан посольствого киресиз виза алганга. Ошого чейин эч нерсе кылуунун кереги жок. Жөн эле грин картага анкетаны толтуруп коюп эле күтүш керек. Көбүнчө эми кандай айтканда, пусть каждому повезет, да? Буйрук болсо чыгат, буйрук эмес болсо чыкпайт. Анан көптөр айтат, бул кандай түрдө болот деп. Аты эле айтып тургандай, лотерея. Бул лотерея, рандомдуу, случайным образом анкеталардын арасынан адамдар тандалып алынат. Эгерде сиз анкетаны туура эмес толтуруп койсоңуз, сиз автоматтык түрдө ошо тандалуу лотереяга дагы кирбей каласыз. Көбүнчө ар кандай статистикалар бар, толтурулган анкеталардын
50%, 60%-не чейин ошо тандалуу процессине кирбей калат бир ар кандай ошибкалар менен. Эгерде анкетаңызда бир эле ошибка болсо, сиз автоматтык түрдө система сизди эмеден списоктон чыгарып салат. Ошого аябай кылдаттык менен туура толтурганга аракет кылыңыз. Даже сүрөтүңүз кичине бир жери туура эмес болуп калса, форматы туура эмес болуп калган учурда дагы сиз автоматтык түрдө лотереяга катышпай каласыз. Мага грин карта толтуруп бериңизчи деп жазган адамдар аябай көп. Кечирип коюңуздар, ар бир адам менен отуруп грин карта толтурганга менин убакытым жок. Ошого YouTube'да грин картаны кантип толтуруш керек деген видео тарткан былтыр. Ошондой эле азыркы анкета деле. Жылда анкета бири-бирине окшош эле болот. Бир кичине бир изменениялар болбосо. Эгерде кааласаңыз, ошо видеону көрсөңүз болот. Атайын орусча, англисче видеолор көп болгондуктан мен видеону кыргыз тилинде чыгаргам. Адан сырткары ар бир пунктту кыргызча түшүндүрүп бергем. Эмне деп жазыш керек, эмне деп турат, котормосу кандай, образованиянын ар бир пункту жөнүндө айтып бергем. Ошого менин YouTube'дагы видеомду көрүп толтурсаңыздар болот. Үй бүлөдө ар бир балаңызды кошушуңуз керек. Эгерде списокко 21ден ылдый балаңызды кошпой калган учур болсо, эгерде анкетада балаңыздын аты жазылбай калган болсо, балаңызга грин карта, сиз грин карта алып калсаңыз, анкетадан чыгып калсаңыз, балаңыз албай калышы мүмкүн. Ошого ар бир член семьи кошулуш керек. YouTube каналымдын аты Айдана Tech Talk. Америкага без грин карта кирсе болобу дейт. Болот. Виза алып киресиз, бирок визанын түрлөрү бар. Бул грин карта эмне үчүн жакшы? Бул сиз өзүңүздүн жашооңузду, үй бүлөңүз менен ушул мамлекетте жашап, ушул мамлекеттин жараны болом десеңиз, анда грин карта жакшы вариант. Эгерде бул жака окуп кайра кетем десеңиз, же болбосо туристический виза келип саякаттап кетем десеңиз, же рабочий виза менен келип иштеп кайра кетем десеңиз, анда визанын түрлөрү бар. Ошо визалар менен эле кирсе болот. Именно грин карта бул жака келип иммиграция кылууга аябай ыңгайлуу документ. Эгерде бул жактын Американын гражданствосын алам деген кыялыңыз бар болсо, анда келген учурда биринчи алчу документ грин карт болот. Грин картаны алгандан кийин 3-5 жылдын ичинде анан паспортко тапшырсаңыз болот. Бул жыл сайын болобу дейт. Ооба, бул жыл сайын ойнотулуучу, мындай айтканда, лотерея. Бул жерде эч ким, бул акысыз. Эч кимге акча бербейсиз, сайтка акча бербейсиз. Болгону Америка ошентип өзүнүн населенияны толуктап турат. Дүйнөдөгү, мындай айтканда, амбициозный, бул жакта жашайм, Американын гражданствосын паспортун алам деген адамдарга жакшы мүмкүнчүлүк. Будан сырткары деле башкача программалар бар, визанын түрлөрү бар. Именно грин карта бул адамдар осознанно өзүнүн каалоосу менен ушу мамлекеттин гражданини болом деген адамдарга жакшы мүмкүнчүлүк. Бунун баары акысыз, сиз бирөөгө акча бербейсиз. Бул сиздин кызыкчылыгыңызда. Ошол үчүн Америка болгон ушундай программа чыгарып койгон. Ошол жерде сизди легалдуу, закондун түрүндө бул жака келип жашаганга жана жашап кийинки бир убакыт өткөндөн кийин ушул мамлекеттин гражданини болгонго жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп койгон. Бирөөгө толтуруп бергенге убакыт жок. Тааныштар деле, аябай туугандар бар бизде дагы толтуруп берчи деп суранган. Ошого ар бир адам менен отуруп мен грин картаны толтура албайм. Ошого YouTube'дагы видеону көрүңүздөр. Грин карта ойносоң 1000ден бири утушат да дейт. Ошондой болуп калат. Эгерде Кыргызстан боюнча 100 000 адам заявка берсе, 100 000ден ичинен 1000 адамга эле грин карта орун берилсе, 1000 орун болсо, ошо 100 000ден ичинен 1000 адам тандалат. Ошондой эми бул кандай өзү аты айтып тургандай эле случайным образом 1%, бирден дагы аз болуп калат иногда. 0,5% шанс болушу мүмкүн.
Ал үчүн английский билиш керек. Анкета толтуруш үчүн жок, англис тилин өтө деле билүүнүн кереги жок. Мындай орусча деле инстракшндар бар, толтура видеолор бар. Адан сырткары аябай кандай десем, мектептин уровеньдеги английский менен толтурса болот. Ал жакта бүт же переводчик, Google переводчикти колдонсо болот. Өтө жөнөкөй английский. Ал жерде жазылган атың, фамилияң, middle name бар болсо, ортодогу ат деп коет. Бул Америкада бар, бизде жок. Толтурбай аны пустой эле калтырып койсоңуз болот. Middle name, туулган жылыңыз, датасы, паспортуңуздун номери, берилген жыл, бүтө турган убакыт, качан паспортуңуз бүтөт, сүрөт, үй бүлөлүк абалыңыз, образованияңыздын категориясы. Болду. Адан ашыкча детальный информация жок. Green карта утуп калгандан кийин анан детальный анкета толтурасыз. Айдан эже green картты кантип колдонобуз? Америкада ошол боюнча айта кетсеңиз. Сурооңузга так түшүнбөдүм. Эми green карта деген бул паспортко жакындай турган нерсе да. Паспорты бар американец менен green картасы бар адамдын көп жагынан укуктары бирдей. Болгону бир 2-3 пунктта гана мындай кандай десем исключениялар бар. Биринчи исключение бул паспорты бар адам выборга катыша алат. Президенттик выборга, губернатор, мэр, мындай айтканда, выбордун бардык түрүнө паспорты бар гана адамдар катыша алат. Green картасы бар адам катыша албайт, паспорт алгандан кийин катышса болот. Экинчиден, политик боло албайт. Эгерде политикага барам десе, green картасы бар адам политикага бара албайт. Аны үчүн паспорт алыш керек. Үчүнчүдөн, бул государственный организацияларда иштей албайт. Паспорты жок адам. Анан налог жагынан, башка привилегия жагынан green картасы бар адам менен паспорты бар адамдын укугу бирдей. Паспорты бар адам дай эле университеттерге, башка нерселерге окуса болот, ошондой эле привилегиялары бар, налогту дагы экөө бирдей төлөйт. Green картасы бар адам дагы, паспорты бар адам дагы жылда тапкан акчасына налог төлөш керек. Green карта утуп калгандан кийин сөзсүз барыш керекпи деген суроо экен. Кааласаңыз келсеңиз болот, каалабасаңыз келбей койсоңуз деле болот. Анан кандай десем, сөзсүз түрдө кел деп сизди эч ким мажбурлай албайт. Аябай көптөгөн учурлар болгон, мен дагы көргөм. Green карта чыкты деген учурда дагы үй бүлө көчпөй койгон. Бул жака ар бир адамдын өзүнүн выбору. Green карта чыгып калса, кааласаңыз келесиз, каалабасаңыз келбей койсоңуз болот. Эгерде Green карта чыгып калганда уверена болсоңуз, мен барбайм Америкага, ал жакта жашагым келбейт десеңиз, анда толтурбай эле койгонуңуз жакшы. Башка адамдардын мүмкүнчүлүгүн, шансын азайтып койгон болосуз. Ошого бул нерсени мындай взрослый адам катары ар бир адам өзү чечиш керек. Америкага эмне үчүн баргысы келет, эмне үчүн ал жакта жашап, ал жактын гражданине болгусу келет, ушул суроолорго так жооп берип, анан анкета толтурганы туура деп ойлойм. Мен 11-класты бүтүп Америкага барып окуп программист болгум келет. Аябай кантип окуп, кантип иштесем болот. Америкадан жакшы нерселерди үйрөнүп, Кыргызстанга келип салымымды кошкум келет дейт. Аябай сонун кыялдарыңыз бар экен. YouTube'дагы акыркы видеомду көрүңүз. Ошол жакта Салижан деген кыргызстандык жигит өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Ал Кореяда дагы акысыз окуган экен, программист жаатында. Анан азыр Америкада, Кентаки штатында дагы акысыз PhD кылып жатат. Ошол баланын видеосун сөзсүз түрдө көрүңүз. Ошо кантип чет өлкөгө окууга чыкса болот, качан даярданыш керек, эмнелерге даяр болуш керек, чет өлкөдөн акысыз грант алууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар, эмне маанилүү, ушундай суроолордун баарына жооп берди. Мен ойлойм, 11-класста окуп жаткан окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө өтө пайдалуу маалымат. Саламатсызбы? Мен сиздин айылыңыздан болом. IT-де окуйм. Ал жака барып калсам, эгер жумушка кирүү үчүн сертификат керек болобу? Билимиңиз жетиштүү болсо, сертификаты жок деле жумушка кирсеңиз болот. Бардык нерсе сиздин колуңузда. Канчалык билимиңиз жакшы, канчалык өзүңүздүн жумушуңузду мыкты билген адам болсоңуз, кирсеңиз болот. Өзүңүз каалаган жумушка, каалаган компанияга. Эң негизгиси тил билиш керек. IT тармагынан башка кайсыл кесиптер актуалдуу деп ойлойсуз? Жакын келечектеги кирешелүү кесиптер, мисалы психологияга кандай карайсыз? Алдан ала рахмат.
Аны үчүн ресерчтөрдү окуп көрүш керек, келечектеги кесиптер деп. Менин оюмча ITнин бардык эле багыты актуалдуу болот. Эгерде башка кесипке кызыгып жатсаңыз, ал жөнүндө окуп көрүңүз. Бирок бардык кесипти IT жаатына байланыштырсаңар жакшы болмок деп айтмакмын. Адан сырткары инженеринг жумуштар, бул баягы солнечный батарея менен иштеген инженерлер, ошолорду суппорт кылган инженерлер, экологияга байланыштуу жер катмарлары менен иштеген инженерлер, ушулардын баары актуалдуу болуп жатат. Жана мен ойлойм, медицина ар дайым актуалдуу болот. Медицинанын ар бир багыты. Сиз айтып жаткан психология жааты дагы мен үчүн, мен ойлойм, бул актуалдуу деп. Эмнеге дегенде, бул нерсе тренд болуп жатат, популярности чоңоюп жатат, жана азыр уже элдер ушундай адистердин, докторлордун, специалисттердин жардамы тийип, барып, бул мындай нормалдуу нерсеге айланды. Ошого мен ойлойм, бул дагы жакшы багыттардын бири деп. Грин картаны утуп алган адам кандай жумушка иштей алат дейт? Бардык жумушка иштесе болот. Бардык укуктары болот. Болгону ошо тил билиш керек. Тил билбесеңиз, сиздин грин картаңыз барбы, жокпу, айырмасы жок, жакшы жумушта иштей албайсыз. Грин карта менен келген адамдар дагы биринчи 1-2 жыл жалаң тил үйрөнөт, кайра башынан колледжге барат, кайра башынан английский курстарга барат. Айырмасы жок, сиз кандай документ менен келдиңиз, кандай виза менен келдиңиз. Тил билбесеңиз, жакшы жумушта иштей албайсыз. Эгерде тил билсеңиз, өзүңүз каалаган жумушка, өзүңүз каалаган компанияга жумушка кирсеңиз болот. Кайра эле билимиңизге дагы байланыштуу. Кыргызстандын диплому жарабайт. Кайра башынан evaluation кыласыз, кредиттериңизди которуп көрөт. Анан эгерде сабак алыш керек болсо, университетке кайрадан барып, жетишпеген кредит сабактарды алып, окуп, кайра башынан диплом алганга аракет кыласыз. Эгерде IT жаатында болсо, Кыргызстандын диплому дагы жарай берет. Ошол жактагы иштеген опыт да жарай берет. Мындай айтканда, программирование бүт дүйнө жүзүндө бирдей болгондуктан, азыр ошо именно IT жаатындагы дипломдор жарап жатат. Башка жаатта болсо, медицина болобу, экономика, юриспруденция болобу, анда кайра башынан аттестациядан өтүшүңүз керек болот. Суроосу жакшы экен. Европада туруу посольствого кирип, анын канча каражат кетет, бул суроого толук жана так жооп бере албайм, билбейт экенмин. Андай опыт же болбогон, же тааныш билиштерим дагы болбогон, Европадан толтуруп келген. Менин оюмча, эгерде сиз грин карт утуп калсаңыз, ошол жактын посольствосундагы сайттан эле билсеңиз болот. Общий документке канча акча кетет, анкета толтурганга жана посольствого киргенде визага. Визасы башка эле визанын түрүндөгүдөй акча кетет деп уккам. $160 болчу. Кыргызстанда же $205, 5 жылдык виза болсо. Ким президент болду дейт? Азырынча белгисиз. Кандай голосторду до сих пор санап жатат. Барып көргөн, жакшы запас кылып кеткиле, ал жакта да кыргыздар жардам берет дейт. Ооба, кыргыздардын комьюнитиси аябай күчтүү бул жакта. Аябай жакшы, мындай кандай десем, дружный, бирине бири аябай жакшы көмөк көрсөтөбүз. Бирөө кыйынчылыкта калды дегенди угуп калсак, комьюнити менен чогуу жардам беребиз. Кыргыздар чогулуп, бири-бирин ар дайым бири-бирибизди мындай айтканда колдоп турабыз. Санкт-Петербургда эмес, азыр бул дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин бардыгы анкета толтуруп жатат. Сиз кайсыл жерде жашап жатасыз, айырмасы жок. Сиз кайсыл жактын гражданинисиз жана кайсыл жерде төрөлгөнсүз, ошо маанилүү. Сиз Москвада да туруп дагы грин картага анкета толтурсаңыз болот. Болгону гражданство деген жерге Кыргызстан, паспорт деген жерге Кыргызстандын паспорту и Кыргызстандагы паспортуңуздун номери коюлат. Мен Москвада повар болуп иштеймин. Эгерде мен утуп калсам, ал жакка барып повар болуп иштей аламбы дейт. Эгерде сиздин профессияңыз боюнча кухня болсо, иштей алсаңыз болот, эгерде собеседованиеден өтсөңүз. Жана мен ойлойм, поварлардын бир өзүнүн сертификаты бар, ошол сертификатты да алышыңыз керек болот. Анан опыт работы. Эгерде сиз жакшы повар болсоңуз, жумушсуз калбайсыз. Рахмат. С вами горжусь. Кыргыз кыздардын ийгилиги бизге дем берип кубандырат. Чоң рахмат.
Европанын диплому жарайбы? Жарайт болуш керек, смотря кандай системада. И сиз бул жака келгенде ушу дипломду evaluation кыласыз да, кредит арыларыңызды санашып көрүп анан айтат. Бул лотереяга дүйнө жүзү катышабы? Ооба, өзүнүн списогу бар, карап көрсөңүз болот. Ошо Green Card лотереясына катыша ала турган мамлекеттер деп да издеп көрсөңүз болот. Список чыгат. Ар бир мамлекетке определенное количество места берилет. Кызым талашпа, кыз ойноп берсин. Студенттер кете алабы дейт. 21 жаштан өйдө ар бир адам толтура алат. Эгерде 21 жаштан ылдый болсоңуз, ата-энеңиздин кырамында катышсаңыз болот. Жаңы барган адам жакшы тил билбей калып, акчасы аз болуп калса, кантип окуйт? Ал жакта кымбат болсо керек. Бул жакта ар бир адам өзүнүн жашоо үчүн көрөшөт. Кээ адамдар бар, бир окууда окуп, эки жумушта иштейт, күндүз окуп, түндү иштейт, түндө окуп, күндүз иштейт. Ар бир адам аракет кылат. Аракет кылган адам, жалкоо эмес адам Америкада выживать эте алат. Тил да үйрөнөт. Күндүз окуп, тил үйрөнүп, түштө башка жумушка барып, кечинде башка жумушка барып, 5-6 саат эле уктап, аябай каты эмгектенген адамдар, кыздар, балдар көп. Негизи эле кыргыздар аябай тырышчак болобуз. Менин жашым 35-те. Ошупи математика мугалими. Бир IT курстарына барсам үйрөнүп кете аламбы? Кайсыл программаны баштасам болот? 35 жашта болсоңуз ооба, 40 жашта дагы, 50 жашка жакындагы окуган эжекелер бар. Ар бир адам аракет кылса код үйрөнө алат. Тем более сизде мындай начальный знания бар экен. Окей. Ошого эч ойлонбой окусаңыз болот. Фронтендтен баштасаңыз болот, эгерде ойлонуп жатсаңыз. Бирок ар бир адам өзүнүн кызыгуусуна жараша багыт тандаш керек. Мен фронтенд деп жатканым себеби, фронтенд бэкэндке full stack девелоперге караганда жеңилирээк. Мыкты айымсыз, сизден мотивация алам дейт. Чоң рахмат. Кореядан ысык салам дейт. Сиздерге Гавайиден ысык салам. Кантип Green Card толтурса болот дейт. YouTube'дан көрүңүз. Green Card'га 18 жаштан катышса болобу дейт. Бул суроого жооп бердим. Ата-энеңиздин карамында катыша аласыз. Ошого атаңызга да, апаңызга да толтуруп койсоңуз, экөөнүн бирөөбү Green Card уткан учурда сиз дагы автоматтык түрдө аласыз. 21 жаштан гана Green Card'га анкета толтурса болот. Чымчыктардын үнү угулуп жатабы? Азыр көрсөтөм, көрсөтүп коеюнчу. Мынтип иштеп отургам. Бакыт теги жакта балдар менен ал теги столдо иштеп жатат. Компьютерим. Бул менен кофем. Аябай сонун кружка экен. Бул биз жашаган жер. Менин артым. Тынч океаны, күн бул жерден батат. Пальмалар, дарактардын башында чымчыктар сайрап жатат. Bizde bugün hava rayı ушундай. Сколько денег потребуется на первое время в США после выигрыша Green Card? Это очень индивидуально. Есть такие семьи, которые приехали с $1000 в кармане, $2000 в кармане получается. А есть такие семьи, которые приехали $10 000 или $20 000. Некоторые, которые продали свою квартиру в Бишкеке, это получается $30 000. Это очень индивидуально и зависит от ваших запросов. А если так средне сказать, мне кажется, $5000 будет достаточно, чтобы здесь прожить хотя бы 2 месяца, потому что это еще зависит от вашей семьи. Вот квартиры и от штата, куда вы хотите переехать. Если вы хотите приехать в город Чикаго, допустим, в Чикаго квартиры стоят от $900 и выше, да? Это однокомнатная квартира, это по нашим стандартам, это двухкомнатная квартира. Получается $1000 на квартиру, $500 на питание, $500 на карманные расходы, на транспорт, допустим, на автобус или на что-то такое. И если вы собираетесь покупать машину, то еще дороже. Если вы собираетесь приехать в одиночку, то, конечно же, расходы будут еще поменьше. Вы можете снять комнату у кого-то, это будет около $500-600 в месяц, вы уже оттуда сэкономите денег. Получается, за $1000 вы можете прожить 1 месяц. Можете не брать такси или не покупать машину, а использовать метро и автобусы.
И плюс, если вы будете готовить дома, еще больше сэкономите. Это все зависит от вашего расхода. Есть такие люди, которые любят шопиться, покупать брендовые вещи, то им будет намного сложнее. Я человек-минималист. Наша семья, мы минималисты, мы не покупаем очень много вещей, мы все держим на минимуме. Поэтому с переездами, думаю, нам тоже очень легко. Мы вот без проблем переехали на Гавайи, без каких-либо больших расходов. Получается, мы за прошлый месяц посчитали наши расходы, потому что мы уже на Гавайях живем 1 месяц. У нас такой же расход, как в Чикаго, получается. У нас, живем мы на острове возле океана, а расход такой же, как у нас у себя дома, да, получается, в Чикаго. Поэтому мы все держим на минимум. Эмне деген коз жер дейт. Ошо бул Молокай деген арал. Гавайи аралдарынын бири. Бул жакта да бирөөлөр басып жүрөт. Чымчыктын үнү, ошентип эртең менен чымчыктын үнүнө ойгонобуз. Бул жер пляж, сноркел кылганга ушинтип ар бир 200 метр сайын пляждар экен. Аябай көптөгөн тиги тоонун башына эртең менен күнүгө чыгып жатам азыр. Барып келгенге где-то бир 30 минут убакыт кетет экен. Чикагода күнүгө чуркачымын, азыр ошол жака чуркап жатам. Ушундай, мындай айтканда, эртең менен деп жумуш, мен талкуулап жатабыз бир нерсени. Проблема чыгып жатканда ошол жака жазылып иштейбиз. Менин тикеттерим, менин колдонуучу сайттарым. Ушинтип иштеп, түштөн кийин пляжга чыгып эс алып, ар бир адамга ушундай жерлерди көргөн буйрусун, бардыгына тилектешмин. Эң негизгиси кыялга ишениш керек, жана ошо кыялга карай кадам аттап, адам аракет кылыш керек деген ойдомун. Ошо бардыгыңыздарга ушундай жакшы күндөр, ушундай жакшы жерлер дагы жуксун. Конокко келиңиздер. Мынча сонун жер дейт, ооба. Кеткиңиз келбей жатабы дейт, ооба. Азыр элестете албай жатам Чикагодагы убакытты. Эмнеге дегенде Чикагога кыш келип калды. Чикагода аябай суук азыр. Чикагодагы досторубуз, тааныштарыбыз жазып жатат, ай бизде манча градус суук болуп жатат. Куртка, шапка, шарф оронуп жүрүк деп, а биз болсо майкачан, купальникчен жүрүк десек болот. Күнүгө бул жакта аба ырайы дагы стабильный экен, 27-28 градус күнүгө. Анан мага жаккан жери Кыргызстандагыдай эртең менен кечинде салкын. Түштө ысык да, сууга түшсөң үшүбөйсүң, океан жылуу, и ошол эле убакытта мындай дем жок. Вроде ысык күн, бирок прохладный шамал жүрүп турат экен. Негизи климаты аябай жагымдуу экен. Чоң рахмат. Сиздерге дагы бардык жакшылыктар экизелеп кайтсын. YouTube каналыңызды калтырып коюңузчу. Айдана TikTok деп жазсаңыз чыгат. Green Card катто качан жабылат дейт. 10-ноябрь күнү жабылат. Ошо 10-ноябрга чейин жетишип калыңыздар. Жашы толо элек балдардын атасы эле Green Card'тага тапшырса болобу, же апасы, энеси экөө тең тапшырса болобу. Ар бир үй бүлөдөн 21 жаштан өйдө ар бир мындай взрослый человек adult тапшыра алат. Бир үй бүлөдө эгерде сизде мисалга алайлы, атасы, апасы жана 3 баласы бар. 3 баласынын экөө 21 жаштан жогору, бирөө 21 жаштан ылдый болсо, ошондо 4 адам тапшырса болот. Атасы, апасы жана 21 жашка жетпеген баласын апасы дагы, атасы дагы кошуп тапшырат анкетага. 21 жаштан өткөн балдары индивидуально өздөрү тапшырат. Балдары жок болсо кошо албайт. Ошондо бир үй бүлөдө 4 шанс болот. Ошондо эки баласы жана апасы, атасы болуп. 21 жашка жетпеген адамда көбүрөөк шанс болот берки балдарына караганда, потому что апасынын анкетасы менен дагы, атасынын анкетасы менен дагы катышса болот. Ошого апасы дагы, атасы дагы толтурса болот. Жана экөө тең 21 жаштан ылдыйкы балдарын бардыгын кошсо болот бүт списокто.
21 жаштан өйдө 21 жаштан улуу гана балдары апасы менен атасынын списогуна кошулбайт. Алар өздөрү тапшырыш керек болот. Мен дагы турмушка чыгып кетким келет ошол жактарга, ошол жакка барчулар менен таанышып, сизге окшоп дейт. Мен бул жакка турмушка чыгып келбегем. Мындай кыял мен жаңылыштуу деп ойлойм. Башкача максат коюңуз, туура максат коюңуз. Өзүм барып, өзүм бир жакшы ийгиликке жетем, өзүм билим алам, өзүм жашоомду жакшы жакка өзгөртөм деп. Ар бир адам өзү үчүн жашаш керек. Ар бир адам өзүнүн билими үчүн жашаш керек. Качан гана сиз өзүңүз алдыга тартып, өзүңүз билимдүү кылганга, тарбиялап, дисциплинировать эткенде сизге ошондой адамдар жакындап, жабышып, кругуңуз ошондой адамдар болуп баштайт. Анан ошого ылайыктуу сиздин билимиңизге, сиздин көз карашыңызга, сиздин кругозоруңузга жарашыктуу жигитти табасыз. Мен ойлойм, ар бир кыз өзүнө ошондой максат коюш керек. Эптеп эле турмушка чыгуу бүт нерсеге даяр баруу эмес, а ошол нерсени чогуу жасоого. Мен ар дайым ошондой кеңеш берем кыздарга. Мындай орусча айтат го, бүт готовый нерсеге баргым келет деген адамдар бар да. Мындай үйү болсо, машинасы болсо, жакшы жерде жашасам, анан мен барып эле ошол жерде жыргап отуруп калсам. Бул мен ойлойм, бул туура эмес деп. И это несправедливо деп ойлойм. Андай нерсеге ар бир адам өзү эмгек кылып жетиш керек. И бардык нерсени чогуу кылып, ошого нерсеге чогуу жеткенде, ошодогу ощущение бир башкача нерсе. Ошого ар бир кыз, бала болобу, кыз болобу айырмасы жок. Ар бир адам өзүнүн жашоо үчүн күрөшүш керек, өзүнүн билимин өстүргөнгө күрөшүш керек. Ошого кыздарга кеңешим, туура максат коюңуздар. Билим алганга аракет кылыңыздар. Мен ошол нерсени кыла алам. Мен ошол жака өзүмдүн күчүм менен бара алам. Мен өзүмдүн күчүм менен ийгилик жарата алам деген нерсе менен ойлонуш керек. Ошого ар бир адам өзүнүн күчүнө ишенип, жана өзүнө ишенип, туура максат коюш керек. Туура максат коюп, ийгиликке жетсеңиз, ошондогу бир ощущение да башкача болот, сиздин билимиңиз дагы жогорулайт. Мы находимся на острове Малакай. Жылына бир жолу грин картага анкета толтурса болот, жана күз айында анкеталар толтурулат, май айында результаттары чыгат. Вы, получается, днем спите, ночью работаете? Нет, мы, получается, работаем по чикаговскому времени. Это получается, так как часы передвинулись на час назад, получается, да, на час назад, поэтому мы раньше работали с 4 утра до 12 дня, а сейчас у нас расписание с 5 утра до часу дня. Быйыл 11 класста аяктайм, кандай окуу жайга тапшырайын дейт. Менин ютубтагы акыркы видеомду көрүңүз, жана Салижандын кеңештерин колдонуңуз. Привет, бардык суроолорду окуганга жетишпей жатам, аябай көп экен. Түйүнө жетпей жатам, ошого азыр сразу эле түйүнө түшүп кеттим. Бул жактан 1-2 суроого жооп берип, прямой эфирде жыйынтыктасак болот. Эмне жумуш кыласыз дейт, DevOps инженер болуп иштейм, IT жаатында, senior DevOps инженер. Как думаете, насколько будут актуальны IT-специалисты, программисты? Они будут актуальны, и эта востребованность будет с каждым днем расти. Я думаю, в будущем, даже сейчас, да, появится очень много профессий, связанных с интернетом, с IT, и, может быть, многие профессии исчезнут. Python окуп жатам, мугалим айтканды түшүнүп жатам, бирок үй тапшырмаларга келгенде качкым келип жатат. Анарка окууңузду таштабаңыз, бардыгы ушул нерседен өтөт. Аракет кыла берсеңиз эле, и у вас все получится. Бирөөнүн зарплатасын сурабаш керек. Зарплата жөнүндө билгиңиз келсе, Google'дан эле сурасаңыз, Google примерный зарплаталарды айтып берет. Америкада негизи зарплата сураган туура эмес, жана бул өтө конфиденциально. Можете рассказать о себе, где учились и так далее. Я насчет этого снимала очень большое видео. Пожалуйста, посмотрите это видео у меня на YouTube-канале. Я там рассказала про себя, где училась, на какие курсы ходила, как проходила стажировку, как искала работу, моя первая работа, какие были трудности. На все эти вопросы я уже отвечала у себя на YouTube-канале. Мен ойлойм, ар дайым, ар бир возрастта жаңы билим адамга бактылуулукту алып келет деп. Жок дегенде өзүңүздүн бактылуу кыласыз. Маалыматтарыңа чоң рахмат, азаматсың, ишиңе ийгилик, сени көрүп турабыз дейт. Чоң рахмат.
Өзүм программистти бүттүм, айтини окуп Кыргызстанда иштесек болот да дейт. Сөзсүз түрдө болот. Кыргызстанда университетке программистке тапшырбай эле коюш керек го. Эски программаларды үйрөтүшөт. Еще 5 жылдан кийин технология өзгөрүп кетет дейт. Сизге 50% кошулам, 50% кошулбайм. Бул стейтментке эмне үчүн деп жатсаңыз, менин YouTube'дагы видеомду көрүңүз. Эмне үчүн диплом маанилүү? Эмне үчүн жок дегенде Кыргызстандан IT дипломду алыш керек? Келечекте анын кандай пайдасы тиет? Ушул суроого YouTube'дагы видеомду көрсөңүз болот. 1 сааттык видео бар. Дипломдун кайсыл жерде кандай пайдасы тийди? Сөзсүз түрдө көрүңүз, эгерде сизде ушундай ой бар болсо. Гавайи аралында кыргыз кыз менен сыймыктанам дейт. Чоң рахмат. Ал жакта күн ысык го дейт. Ооба, күн ысык. Ушу менен бүгүнкү прямой эфирде жыйынтыктасак болот. Буюрса дагы суроолор болгондо, же болбосо менде убакыт болгондо ошентип түз эфирлерге чыгып, сиздердин суроолоруңузга жооп берип турганга аракет жасайм. Директте менде 100дөн ашык кат бар. Азыр 100+ деп турат. Ачкандан да коркуп жатам. Канча убакытым кетет деп. Директтеги каттарды ача элекмин. Эгерде жооп бере элек болсом, капа болбоңуздар, түшүнүп коюңуздар. Мен Инстаграмдан, YouTube'дан сырткары үй бүлөм бар, балдарым бар. Ошого убакытымды туура колдонгонго аракет кылып жатам, жана сиздерге дагы көңүл бурганга аракет кылып жатам, жооп бергенге аракет кылып жатам суроолорго. Сөзсүз түрдө директтеги каттарга жооп берем убакыты келгенде. Ошого баарыңыздарга рахмат. Green карта баарыңыздарга чыксын. Ошо прямой эфирди көрүп жаткан миңдеген адамдын баарына Green карта буйрусын. Всем пока.